чогуу баарыбыз күн менен шамал жомогун бирге окуйбуз. Бир күнү күн менен шамал экөө талашып калышты. Мен баарынан күчтүүмүн, деди шамал мактанып. Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң, деп каршы болду күн. Шамал өз күчүн күндүн көзүнө көрсөтүп далилдегиси келип, кел анда экөөбүз мелдешели. Тээти тон кийген алышканы көрдүңбү? Ким анын тонун үстүнөн чечип алса, ошол күчтүү болот, деди. Күн анын айтканына макул болду. Күн булуттун артына жашынып карап турду. Шамал кишиге келип анын тонунун этек-жеңин делбиретип учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Шамал болгон күчүн салып катуулап кирди. Ал канчалык катуулаган сайын киши да ошончолук бекем кымтыланды. Акырында шамалдын күчү кетип, тонду чече албасына көзү жетти да күнгө кайтып келди. Эмки кезек күнгө келди. Ал жашырынган булуттан чыгып, кишиге жылуулугун чачып жылмая карады. Киши күндүн мээри менен ысып, тонун чечип койду. Ошондо күн шамалга: "Досум, жумшак, жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болот", деди жылмайып. Көрдүңөрбү балдар, жомок кандай гана кызыктуу экен, Жомокко түшүнсөңөр балдар, ушул текстти окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер дагы, андагы ата тош сөздөрдү таап, дептериңерге көчүрүп аласыңар. Андан соң 116 беттеги экинчи көнүгүүнү карайсыңар дагы. Экинчи көнүгүүдө сүрөт турат. Ошол сүрөттөр боюнча ата тош сөздөрдү катыштырасыңар дагы, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Аларды дептерибизге жазабыз. Аткарып жатасыңарбы? Жакшылап көңүл бурасыңар. Азаматсыңар. Тексттен 3 сүйлөм көчүрүп жазасыңар. Зата тошторду ата тоштор менен алмаштырасыңар. Бардык тапшырмаларды аткарып атканда жакшылап көңүл буруп, катасыз, сулуу жазабыз балдар. 4-чү көнүгүүдө асты сызылган сөздөр турат. Зата тош сөздөрдү ата тоштор менен алмаштырып жазасыңар мында. Күн анын айтканына макул болду. Киши тонун кымтыланып бекем жармашты. 5-чи көнүгүүдө макалдардын мааниsin чечмелейсиңер дагы. Дептериңерге көчүрүп жазып алгыла муну дагы. Мында тиешелүү сөздөрдү кашаанын ичине алып жазып койгом. Ошондон дал келгендерин тууралап алып жазып аласыңар. Макалда жакшынакай кылып маанисин чечмелеп жаттап алабыз макалды. Бүгүнкү текстте жаңы сөздөр балдар: оройлук деген сөз. Оройлук бул жагымсыз мамиле жасоо дегенди түшүндүрөт. Үйгө тапшырма 6-чы көнүгүү 116 бет. Аба ырайы деген темада ата тошторду катыштырып жомок ойлоп жазабыз өз алдыбызча. Жомок түзүп жазып окуп бересиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Сабак ата тош боюнча түшүнүк ала алдыңарбы? Түшүнүк алсаңар, эмки сабакта аба ырайы деген ата тошторду катыштырган жомоктарды окуганда талкуулайбыз. Саламатта калгыла.